Бул жерден Омск шаарына жетти. Бул жерге үтүр коет экенбиз. Чыга баяндоочу эмне чыкты, жаз чыкты. Ал Омск шаарына жетти деген бул баш сүйлөм болду. Мунун схемасын биз демек багыныңкы баш сүйлөмдүн ортосуна багыныңкы сүйлөм келди. Баш сүйлөмдүн ортосуна багыныңкы сүйлөм келди. Ал Омск шаарына жетти деген баш сүйлөм, ал эми жаз чыга деген багыныңкы сүйлөм. Мунун схемасын биз бул ачык турган жерге эле көрсөтүп коелук. Демек мындай схема кетет экен бул жерде. Чарчы кашааны ачабыз. Андан кийин кадимки эле кашаа бүттү. Андан кийин кайра чарчы кашааны жабабыз. Мына биринчи ачылган чарчы кашабыз бул ал. Ал эми жаз чыга деген багыныңкы сүйлөм ортосундагы кашаа. Андан кийин Омск шаарына жетти деген кайра баш сүйлөм жабылды. Ошентип баш сүйлөмдүн ортосуна багыныңкы сүйлөмдүн келиши болду. Эт бышканча коноктор көпкө сүйлөшүп отурушту. Демек окуянын бир эле убакта болуп бүткөндүгүн, ошондуктан бул мезгил багыныңкы сүйлөм болуп атат. Коноктор көпкө сүйлөшүп отурушту. Эмне кылышты? Сүйлөшүп отурушту сүйлөмдүн баяндоочу. Кимдер сүйлөшүп отуруптур? Коноктор сүйлөмдүн ээси. Канчага чейин сүйлөштү? Канча? Көпкө. Бул бышыктоочу. Ал эми эт бышканча деген бул багыныңкы сүйлөм. Бир эле мезгилде эт бышканча сүйлөштү. Ошондуктан бул мезгил багыныңкы сүйлөм болуп атат. Бышканча баяндоочу, эт сүйлөмдүн ээси. Мезгил багыныңкы сүйлөмдүн баяндооштору кандай формада аяктагандыгын карап атабыз. Эми бул жерде кан, анан ча, канча болсо мына канча мүчөсү аркылуу кетти. Бул жерде чык, анан буга биз азыр өзүнчө токтолобуз атайын. Эми мезгил багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочу кандай формаларда аяктайт? Мына ошого басым жасайбыз. Биринчи, ган ар формасында атошту уюштуруучу ган ар формага жатыш жөнөмөсүнүн да мүчөсү улануу аркылуу мезгил багыныңкы сүйлөм жасалат экен. Мисалы, атаң 60ка чыкканда алдап соолоп күчүн ал. Демек, бул жерде багыныңкы сүйлөм чыкканда ким чыгат экен? Атаң чыкканда канчага? 60ка. Демек, бул сүйлөмдүн бышыктоочу болду. Эми ушул баяндоочу чыкканда деген баяндоочу кайсы формада? Чык деген этишке кан атооштук мүчө, мынакей ган деген өзгөрдү, кан, анан да жатыш жөнөмөсү мүчөсү аркылуу аяктады. Алдап соолап күчүн ал. Демек, эмне кылат экенбиз? Ал баяндоочу, сен күчүн аласың, эмнесин аласың? Күчүн аласың, кантип алдап соолап. Бул сүйлөмдүн бышыктоочу болду. Эми экинчи формасы мезгил багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочу чакчылдардын канча, гыча, ып, майынча деген майынча а формалары улануу аркылуу жасалат. Мисалы, Атай тоодон келгенче бурул талаа жумуштарын бүтүрүп койду. Багыныңкы сүйлөм бул жерде Атай тоодон келгенче. Багыныңкы сүйлөм бул жерде сары менен жазылды. Эмне кылганча сүйлөмдүн баяндоочу келгенче, кел деген этишке генче, канча деген өзгөрүүгө учурады. Чакчылдын канча мүчөсү уюшулду. Демек, Атай келгенче сүйлөмдүн ээси, кайдан келгенче? Тоодон келгенче сүйлөмдүн бышыктоочу. Жумуштарын бүтүрүп койду. Баяндоочу сүйлөмдүн. Ким бүтүрүп коюптур? Бурул сүйлөмдүн ээси. Эмнесин бүтүрүп койду? Андан кийин жумуштарын сүйлөмдүн толуктоочу кайсы жумуштарды бүтүрүп коюптур? Талаа жумуштарын бүтүрүп койду. Экинчи сүйлөм бакыт баштаган ишин бүтүрмөйүнчө бул апасы ага жолтоо болгусу келбеди. Бул сүйлөмдө багыныңкы сүйлөм бакыт баштаган ишин бүтүрмөйүнчө баяндоочу бүтүр. Андан кийин мынакей майынча деген мөйүнчө деп өзгөрдү. Бүтүрмөйүнчө деген чакчылдын мүчөсү аркылуу жасалды. Бүтүрмөйүнчө баяндоочу бакыт бүтүрмөйүнчө эмнени бүтүрөт экен? Ишин сүйлөмдүн толуктоочу кайсы ишти? Баштаган иштин сүйлөмүн аныктоочу. Жолтоо болгусу келбеди сүйлөмдүн эмне кылгысы келбеди? Жолтоо болгусу келбеди сүйлөмдүн баяндоочу. Ким жолтоо болгон жок? Апасы кимге? Ага сүйлөмдүн толуктоочу. Андан кийин мезгил багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочу шарттуу ыңгайдын са мүчөсү аркылуу да уюшулат. Мисалы, эл жатаарда алымдар үйгө барышса, Анархан корого кирип бара жаткан экен. Бул сүйлөм 3 жөнөкөй сүйлөмдөн турду. 2 багыныңкы сүйлөм эл жатаарда. Алымдар үйгө барышса, 2 багыныңкы сүйлөм, ал эми бирөө баш сүйлөм болду.
эл жатарда баяндоочу жатарда ким жатат экен, эл жатарда алымдар үйгө барышса сүйлөмдү баяндоочу шарттуу ыңгайдын саа мүчөсү менен аяктады деп айттык. Мынакей бул жерде саа мүчөсү. Кайда барышат экен булар? Үйгө. Кимдер бардыр? Алымдар сүйлөмдүн ээси болду. Андан кийин сүйлөмдүн баяндоочу бар, жок деген этиш сөздөргө жардам жатыш жөнөмөс мүчөсү уланат. Мисалы үчүн өрдөк жокто чулдук бий. Демек өрдөк жокто сүйлөм бүткөн жок, бул багынык сүйлөм. Өрдөк жокто. Мынакей жок деген этишке жатыш жөнөмөсүнүн да деген так өттү. Демек эмне жок экен? Өрдөк жок. Бий сүйлөмдүн баяндоочу. Ал эми эмне бий экен? Чулдук бул сүйлөмдүн бул ээси болду. Андан сырткары мезгил багынык сүйлөмдүн баяндоочу атоштуктардын ган, ар деген мүчөсү аркылуу жана бул жөнүндө айтылган мына бул жерде туруп атат ган, ар. Буга жатыш жөнөмөс болчу. Эми ушул эле ган, ар мүчөсүнө кезде, учурда, менен, чейин, сайын, чакта, соң, замат деген жандоштордун жалганышы аркылуу дагы мезгил багынык сүйлөм уюшулат экен. Мисалы үчүн жаз келери менен туут башталат. Жаз келери менен дегенен ой бүтпөгөндүктөн бул багынык сүйлөм болду. Мынакей эмне кылары менен? Келери менен бул сүйлөмдүн баяндоочу. Эмне келет экен? Жаз келери менен. Демек мынакей кел этишке ар деген мынакей ар эрге өтүп кетти. Атоштук мүчөсү уланды дагы, андан кийин менен деген жандоочу уланды. Туут башталат. Башталат сүйлөмдүн баяндоочу. Ал эми туут сүйлөмдүн ээси. Кийинки сүйлөм. Биз айылдан узап кеткенге чейин мен далайга коркуп бара жаттым. Демек бул татаал сүйлөмдүн негизги ойду билдирген сүйлөмү. Мен далайга коркуп бара жаттым. Эми ал эми багыныңкы сүйлөм биз айылдан узап кеткенге чейин. Демек узап кеткенге чейин бул сүйлөмдүн баяндоочу. Мына кет этиш кен. Демек бул жерде атоштуктун ган мүчөсүнөн кийин барыш жөнөмөсүнүн ган мүчөсү уланды. Андан кийин чейин деген жандоочу уланып атат. Мына чейин деген. Ал эми биз узап кеткенден кийин сүйлөмдүн ээси. Кайдан узап кеттик биз? Айылдан узап кеттик. Сүйлөм бышыктоштук мындай токтоп атат. Мен далайга коркуп бара жаттым. Демек сүйлөмдүн баяндоочу эмне кылдым? Коркуп бара жаттым. Ким коркуп бара жатыптыр? Мен. Сүйлөмдүн ээси. Канчага чейин корктук биз? Далайга чейин коркуп бардым. Сүйлөмдүн бышыктоочу. Мына ошентип биз мезгил багынык сүйлөмдүн баяндоочу кандай формуларда аяктай тургандыгын билдик. Ушуну менен жалпы мезгил багынык сүйлөм жөнүндө маалымат алдык.